Мырзалар арасында өткөзүлүп жаткан спартакиадага мугалимдер жана жалпы кызматкерлер катышты. Алгач оюнду окуу жай жетекчиси Канибек Исаков ачып берип, жамаатка ийгилик каалады. Урматтуу кесиптештер, агайлар, агалар, инилер дегенде ушу бүгүн жалпы Кыргыз Республикасынын чегинде мурдагы Советтер Союзунда деп айтсак да болот. Ата мекенди коргоочулар күнү белгиленип атат. Ата мекенди биз дайыма эркектер катарында биз ата мекенди коргоочулар катары эркектерди, мырзаларды байрамы менен деп куттуктап үйрөнүп калганбыз. Себеби эгерде мекендин башына бир оор күндөр түшсө эркектер дайыма мекен чегинде болот. Тынчтык күндөрдө дагы ошо мекендин жүгүн тарткан, үй бүлөнүн жүгүн тарткан, мекеме ишканалардын жүгүн тартканда булар эркектер, мырзалар. Ошон үчүн мен баарыңыздарды бүгүнкү ата мекенди коргоочулар күнү менен чын дилден куттуктайм. Бул спорттук иш-чара окуу жайдын жетекчилиги жана профсоюз комитети тарабынан университеттин кызматкерлеринин ортосундагы ынтымакты чыңдоо жана сергек жашоо образын тартуулоо максатында уюштурулган. Оюн кызуу жүрүп, агайлар бильярдты мыкты ойногондорго колдоо көргөзүп жатышты. Ош мамлекеттик университетинде мындай спорттук мелдештер айымдар жана мырзалар арасында байма-бай өткөзүлүп турат. Аягында мыкты оюнчулар алдыга чыгып, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Ош мамлекеттик университетинин профсоюз комитети тарабынан ошо жылда салтка айланып калган бильярд турнири бүгүн өткөрүлүп атат. Негизден бардык структуралардан, факультеттерден, колледждерден 30га жакын оюнчу катышып атат. Биз жылда ошо структуралардын өздөрүндө оюнду уюштуруп, мыкты оюнчуларды ошол жыйынтыктоочу мындай финалдык мындай турнир десек да болот. Ошо университеттин масштабында биз биринчи, экинчи, үчүнчү орундар үчүн оюнчуларды аныктайбыз. Андан ары окуу жайлар аралык оюндарга биз мындай мыкты оюнчуларды тандап алганга мүмкүнчүлүк болот. Ал эми айымдар арасында спорттун волейбол түрү боюнча спартакиада уюштурулду. Жалпы окуу бөлүмдөрүнөн чыккан командалар активдүү оюн көрсөтүшүп, көрүүчүлөрдүн колдоосуна ээ болушту. Жалпы оюндун жыйынтыгында жеңип чыккан командаларга сыйлыктар ыйгарылды. Мындан сырткары эң жашы улуу оюнчу, мыкты коргоочу, мыкты чабуулчуларга да өзгөчө белектер тапшырылды. Белгилей кетсек, Ош мамлекеттик университетинин айымдар арасында түзүлгөн командасы Борбор калаада окуу жайлар арасында волейбол боюнча спартакиадада биринчи орунду камсыз кылышкан.